Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары, жакшырга жан дүйнөдө азык барбы? Кайбирде музыканын дамы ширин, бир уртам кашыктагы бал сыяктуу. Амастарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы жалпыңыздарды кучак жайып тосуп алып, көгүлтүр экранга жакын чакырып отурат. Анткени ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп кирген, эң сонун керемет ырларды, музыкаларды тартуулаган, ыргайланган өмүр көрсөтсү сиздердин назарыңыздарда. Андыктан дагы жолу жалпыңыздарга салам айтабыз. Чындыгында эле кыргыз обон дүйнөсүндө эң мыкты керемет обондор менен жалпы элибизге жаккан, көпчүлүк угармандар сүйүп уккан керемет обондордун автору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын атындагы Алыккул Үсөнбаев атындагы Эл шайырлар тобунун ырчысы, ажайып обончу, биздин сүйүктүү ырчы айым Анапия Райымбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кош келиңиз.
Кош келдик. Ооба, сизди биз мына ушул керемет музыкалык кечебиздин төрүнөн көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Албетте, урматтуу телегөрүүчүлөр, 1 саат бою биз Анапия Райымбекованын керемет обондору, ырлардын тарыхы, негизи эле ийгиликтери туурасында сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Ал эми Анапия эже, биздин мына ушул көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү бул ыр дүйнөнүн башаты деп аталат. Албетте, сиздин кичи мекениңиз бул токтогул өрөөнү таланттардын мекени деп айтабыз. Анан ошо чыгармачылыгыңыз ошол айылдан башталдыбы? Ооба, эми ошол кичи мекенибиз Токтогул району Өзгөрүш айылында. Өзгөрүш айылында туулуп өстүк, Өзгөрүш айылында чоңойдук дегендей. Мектепти ошо мектепте окуп жүргөндө эле баягы эми ичиңден баягы талант оргуштап, талант оргуштап, кайсы кесиптин ээси болсом деген жүрөктөр дүкүлдөп турган мезгил болот да. Анан кийин мен эч кимге деле айтчу эмесмин да. Анан кийин ушул телевизордон көргөндө чоң атактуу ырчыларды көргөндө суктанып, абдан ушул эжелердей ырдасам деген эле бир тилегим бар болчу да. Анан тим эле сүйүп укчугум ал эжелерди, агайларды. Деги эле ыр дүйнөсүн абдан жакшы көрчүмүн да. Эң сонун мынакей ошол максаттарыңыз орундалып, бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, керемет обондордун автору болуп атасыз да. Алгачкы ырыңыз ошол чыгармачылыкта башталдыбы же ага чейин башка ырларды аткарып жүрдүңүзбү? Өзүм башында ошол улуттук филармонияга келип 1986 жылы окуу жайды бүтүп, вокалды бүтүп, ырчылыкты бүтүп, анан кийин 86 жылы Карамолдо Орозо атындагы эл аспаптар оркестрине мени кабыл алышты, солист кылып. Анан кийин баягы атактуу композиторлордун, оончулардын ырларын аткарып жүрдүм да алгач. Жуманбетин Шералиев атасынын ырларын, Түгөлбай Казаковдун, Калыйбек Тагайевдин обондорун ырдап жүрдүм. Деги эле анан ошентип оркестрдин коштоосунда жакшынакай баягы элдин жүрөгүнө жеткен искрлар укмуш эмес, ошолорду аткарып жүрдүм жаш кезимде. Обондор каяктан келди анан? Анан кийин кийинчерээк ошол 96 жылдан баштап, анан кийин баягы кайрыктар келе баштады десем болот. Өзүм баягы эми атактуу обончулардын ырларын аткарып жүрүп, алардын мага дагы жугушту окшойт деп ойлоп кетем да. Ошо залкарлардын ырларын ырдап жүрүп, ушундай бир керемет баягы обончулук келди окшойт деп ойлойм да. Анан 98 жылдары ошол алгачкы обондорум чыга баштады десем болот. Ошол Ыйман деген Адырбек Байкенин сөзүнө жазылган обонумду алгач чыгаргам. Анан Өрнеса Маматова эженин сөзүнө жазылган Жүрөгүм ооруйт дебеңиз деген обонумду чыгаргам алгач. Мына ошол ырларыңыз дагы элдин жүрөгүнө бат сиңип, эл бүгүнкү күнгө чейин ырдап жүрөт да. Ооба, Кудайыма миң мертеме шүгүр десем болот. Ушул баягы эми обончулук деле өзүнчө өтө татаал, баягы бул изденгенден нары Кудайым берген немелерден болсо керек деп ойлойм. Ошол дар деп коет го. Анан кийин ушул ата энебиз, атам дагы ушу чыгармачылык киши болгон да. Атам жамакчы, акын, ырчы болгон. Обондор да бар болчу. Ошол атамдын баягы обончулук жагын мен тартып калдым окшойт деп ойлойм. Эң сонун. Бирок баягы сиз атаңыздын жолун жолдосоңуз, сизден кийин дагы бир туугандарыңыз, мынакей ушу Лира, Дилбар Райымбековалар, бүгүнкү күндө мына элдин көрүнүктүү ырчылары, эмгек сиңирген артист дегендей. Анан сиздин артыңыздан эле мына ушул ыр дүйнөсүнө келиштиби? Ооба, баягы эжени көрүп сиңдөсөт дегендей, Анапия эже
ырдайт элем, мен деле ырдайм деп анан кийин Дилбара, Лира келди экөө тең. Анан кийин ырдасаңар жүргүлө деп анан кийин эшитип алып, өзүмдүн агайыма могу Кыргыз Республикасынын эл артисти Улук Мурза Полотов агайга алып келдим. Сиңдилеримди ырдайм деп атат депчи. Анан кийин ырдатып көрүп, үндөрү жакшы экен деп анан кийин мен ойлосом алардын ырдаганын деле Лиранын кичинекейинен баштап ырдаганын билем да. А Дилбаранын ырдаганын кийин ал 10 класс бүтүп шаарга келгенден билдим да. Ошо Дилбаранын ырдаганын. Анан үнү абдан сонун. Эки сиңдим тең ошо баягы эл алкоосуна алынып, ошо жакшы ырдаган үчүн чыкты го деп ойлойм. Өкөндө тең таланттар бар да, талант бар. Туура, сөзүбүз курбол болуш үчүн анда биз Анапия Райымбекованын обондоруна кезек берели. Жарык нуру чачып жамалың, жалорый тектей карадың. Ойлонуп кетсем түш экен, көрүнбөй калды караның. Ойлонуп кетсем түш экен, kaldı karanın, görünmüy kaldı karanın. Hıyaldan ketmey elesin, hıyalay basıp gelesin. Düşüme girip gül verip,
Райымбектин 3 кызы, анын башында сиз турасыз, анан Лира, Дилбар Райымбек алар керемет ырларды тартуулап жүрөсүздөр да. Анан үчөөңүздөр тең мынакей куттуу залкарлар баскан Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда эмгектенесиз. Бул дагы өзүнчө. Демек сиз баягы эки канатыңызга эки сиңдиңизди калкалап, бүгүн мына жакшы иштеп элибизге мына ушул керемет ырларды тартуулап жүрөсүздөр да. Анан апаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, мынакей атаңыз таланттуу экен, апаңызчы? Апам раматылык, апам мүнөзү мени апам окшоштурушат да. Анан кийин апам мүнөзү жумшак, ак көңүл, аябай сыпайы, татынакай киши болгон апам. Бирок апаңыз сиздин чыгармачылыгыңызды көрүп, ырдағаныңызды угуп калды? Ооба, атам дагы 1989 жылы гастролга аябай чыкчубуз ал кезде. Ооба. Анан кийин айылга биздин өзгөчкө барып концерт койгонбуз оркестр менен. Ошондо атам менин концертимди көрүп калды, ошол өмүрүнүн акыркы жылдарында. Анан кийин өз ыраазычылыгын айтып, ушундай ыраазымын кызым деп, анан Улук Мырзагайлар барганда, Эрмек байке анда бар, ошол солисттер бардыгы барышкан, анан бардыгына ыраазычылык айтып, мен кызымды тарбиялап, ушундай ырчы кылып чыгарганыңарга ыраазымын деп атам батасын берген. Кандай жакшы. Ооба. Бата менен эл көгөрөт дейт. Мына ошол бата менен бүгүн дагы сиз көгөрүп, эң сонун оңдор чыгарып жатасыз. Туура айтасың, айбет, туура. Баягы ошол апам жөнүндө дагы айтып кетсем, апам ошол бизди кичинекейибизден баштап урушпай чоңойтты. Бир гана атабыздан коркчубуз да. Анан кийин ошол мен апам жөнүндө кийинчерээк ошол апам жөнүндө обон чыгарсам деп тилек кылып жүрүп, анан кийин ошол Жаным апа деген апама арнап чыгаргам. Эң сонун, сөзү ушул кыргыз элибизге белгилүү акын эжекебиз Лариса Асанбекованыкы сөзү. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Şapkılarım karanımdı jaktırarım ay, göv içinden izlep жүрүп gözlөрүңдү ой, gözlөрүңдү taptı canım. Yüreğime tanrılanım
ömürdün ey, bir ömürdün oy, bir ömürdün arna canım. Bir bütülgün aylanamı, bir ömürdün ey, bir ömürdün oy, bir ömürdün arna canım. Bir ömürdün arna canım. Ыр оксам жартай түшөт кабагым, ал олонуп жанып чыгат жамалын. Мен өмүрдүн жыргалында азабын жакшырлардын саптарынан табамын дейт. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мээримдүүлүк медалинин ээси, Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын ардактуу инсаны, жана ошондой эле эл аралык аялдар конгрессинин жылдын мыкты айымы төш белгинин ээси акын Канышай Токтомбаева бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Мынакей баягы поэзия жөнөкөй сөздөн куралат дегендей, сиздин ырларыңыздын сөздөрү өтө жөнөкөй, жүрөккө жакын болгон үчүн Анапия Райымбекова сиздин ырларыңызга өмүр берип, обонго айлантып ырдап жатат. Чыгармачылыкта кандай болуп байланыштыңыз? Сиз ырларды угуп жүрөсүз, обондору кандай? Ушуга токтолуп өтсөңүз. Таланттуу адамдарды Кудай Таалам өзү эле бириктирип коет экен да. Менин китебим ошонун колуна тийип калды эле, анан экөө байланышпасы керек. Ошондон бири экирди жактырып эле Кыярбай өмүр токтосо жана түшүмө кирчи деген ырды жактырып, ошого оон чыгарыптыр. Анан эже телефон номурумду ошондон алса керек. Ага чейин баягы Токтогулдун торгойлорунун катарында Анапия Дилбар тиги Лира үчөнү жан дилибиз менен, жан дүйнөбүз менен берилип, обондоруна кызыгып укчубуз да. Анан ушул ырларыңызга обон чыгардым эле, угуп көрөсүзбү дегенден, жан дилим менен угам айлана, сен чыгарган обон жаман обон болбойт да деп анан келип угуп кеттим. Жакты, обондору жакты. Анан чындай келгенде эми бул Анапиянын талантына деги эле айтар сөз түгөнбөйт да. Кыярбай өмүр токтосо сөзү Канышай Токтомбаева, обон Анапия Райымбекова, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сыйгарасы Токтогул Ырсалиев. Күлкү коштосо майрамга ал күн окшосо, арзулар турса айкашып, жебеси саттын токтосо, арзулар турсаң ой айкашып, жебеси саттын токтосоң кыялды үмүт коштосо, кырчын кескүлгө окшосо, кыярбай күлгүн порагын кылымдар бою токтосо, Кыярбай күлгүн курагын кылымдар бою токтосоң Arzumdu arzu koştoso, aytigin күнгө окшосо, айлы түн шайык нуруна, алыстап
тоқтосоң Бұлбұлдың үні қоштосоң Абазың күйге оқшосоң Жалындап соққан жүрегі Жаштық кестейла тоқтосоң Жалындап соққан жүрегі Жаштық кестейла тоқтосоң Жаштық кестейла тоқтосоң Сиз оңдорду өзүңүз угуп туруп бир толкундадыңыз да, карачай менин сөздөрүм ушундай, оңдор уйкашып калды деп. Ооба, сөзү менен ону тып келишип турганда, айкалышып экөө бири-бирине айкалышып турганда кубанычка чек жок, албетте. Мен эң биринчи обонум тетиги Руслан Айдаралиев деген жигит бар эле, Кара-Балтанын дом культурасында иштеген. Ошол эки ырыма адашкан сүйүү, ана балама деген эки ырыма обон чыгарды эле да. Ушул улуу атамакендик согуштун жеңишинин 55 жылдыгына Кайың түбүндө коштошуу деген ырга ошол жигит обон чыгарган. Анапия болсо кыярбай өмүр токтосо, түшүмө кирчи, шыбырыңды кайталачы өтүнөм. Тиги эсиңде барбы? Эне барда өмүр. Сөзүбүз курбол болуш үчүн эсиңде барбы? Сөзү Канышай Токтомбаева, Оны Анапия Райымбекова, Кыргыз Республикасынын еңбек сценарийси Дилбар Райымбекова ырдайт. Кырды бойлоп, ушу бойлоп, кыяда менин издерим калды. Кымалабаса, кызгалдап берген, кыйышпас күнүдө ранний
Өмүрдө күйүп жанасың, өмүрдө кумар тарасың, ырахат элге тартуулап, ырымда менин канатым дейт. Албетте канаттуу керемет оундордун автору Анапия Райымбекова биздин төрүбүздө. Анапия эже, биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай оундор дейт. Мына жогоруда айткандай, сиздин алгачкы оонуңуз жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Айтпаңыз антип, жүрөгүм ооруйт дебеңиз дейт. Мына сөз өзү эле. Ошол учурда мына оундор дагы элге жакын болуп, бул ырыңыз кайсы жылы жаралды? Анан алгач сиздин дагы бир өзгөчөлүгүңүз, өзүңүз аткарып чыктыңыз элге. Сөзү кимге таандык? Ушул ырыңыздын тарыхы. Жүрөгүм ооруйт дебеңиз 99-жылы чыккан. Анан бул оон чыгар менен эле Лира сиңдим ошол эле күнү үйрөнүп, ошол эле күнү радиого жаздырып, ушундай бир тез жолу да жакшы болду да. Эң биринчи Лира сиңдим ушу элге алып чыкты, элдин жүрөгүнө жеткирди десем болот. Анан ошол кезде дагы мүмкүн чыгармачыл адамдардын жүрөгү ооруп, кайра айыгып турат эмеспи биздин жүрөгүбүз. Анан Лирага ырдап берсем, Дилбар экөөтөң үчөөбүз отурабыз. Анан кийин ушул ыр аябай жакты эже, мага бериңиз деп радиого жаздырды. Анан кийин ырдап, анан радиодон элге таркалып, сонун болуп, азыркыга чейин ошо мага Лира сиңдимдин аткаруусунда жагат негизи. Бул ырдын сөзү Өрниса Маматова. Каяктан таптыңыз бул сөздү? Сөзү аталышы эле жүрөгүм ооруйт дебеңиз, Ооба, эже экөө сүйлөшүп отуруп эле анан эки куплет ыр жазып эле мага берип калды. Анан кийин жүрөгүм ооруйт дебеңиз деп эле окуп көрсөм эле ушундай, анан баягы өзүм жүрөгүмө аябай жакты да. Өзү эле оон чакырды. Анан кийин тез эле оон жаралып калды. Андан кийин 3-4 куплетин жазып берди кийин эже. Анан ошентип ошол Лира сиңдим элге жеткирди десем болот бул ырды. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөзү Өрниса Маматова, оон Анапия Райымбекова. Жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Мына ушул ырды сиздерге тартуулайбыз. Айтпаңыз анти, жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Таянган оң, жыттаган өлүм элеңиз. Кемеңгериштер керемет жолдор алдыда. Кемибей турсун, кебелбей турсун, кебелбей өмүр кемеңиз. Жүрөгүңүзгө жүк болдум бекен ашыкча. Жүрчелем шери болсом деп ырыс бакытка. Тынчытып өзүм тымызын тыйып алчу элем. Көңүлдүн кушун көкөлөп сизге ашыккан. Ырымды угуп, турмуштук маани бербеңиз. Сагындым десем, сабалап жетип келбеңиз. Ырларым менин ыратсыз сүзгөн балыктар менен бактылуу болгон мендеңиз. Айтпаңыз анти, жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Таянган тоң, жыттаган өлүм элеңиз. Жөнөкөй жаным, чөң гана сиз деп жашаган.
жүрөктү кыйнап, жүрөктү кыйнап, жөнү жок азап жебеңиз. Жөнөкөй жаным, жөн гана сиз деп жашаган. Жүрөктү кыйнап, жүрөктү кыйнап, жөнү жок азап жебеңиз. Жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Дүйнөдө менин азабымды тарткан бир гана адам бар, ал менин энем деп жаным апа. Мына ушул ыр чындыгында эле баягы өзүңүз дагы атайын шөкөттөп, апаңызды тарыкка калтырып, тасмага түшүрүп, клип кылып тарттыңыз да. Анан ушул ырдын обун кандайча жаралды? Лариса Асанбекованын сөзү экен. Ал эже менен кандайча байланышып бул ырды ырдап калдыңыз? Эже менен ушу чыгармачылык чөйрөдө ошол кезде тааныш болчумун. Анан эженин китебин алып калдым. Китебин алып анан эжен бир сыйра окуп, акындардын китебин алсам бир сыйра окуп, баягы ошол ырлары сонунга, акындардын ырлары негизи. Анан Лариса эженин ушул жаным апа деген ыры аябай жагып калды да. Анда апам болсо кичине ооруп жүргөн, анан Дилбардыкында, бир меникинде болот, эжемдикинде болот, ошентип анан шаарда болчу биякта. Анан мурда эле тилек кылып ойлоп жүргөм да, ушул апамдарга, атамдарга бир арнап оон жаратсам жакшы болот эле деп жүргөм да. Анан кийин жаным апа деп өзүм оюмдагыдай эже жазып коюптур да. Анан жаным апа тез эле оон жаралды. Апама комуз менен ырдап бердим үйдө. Апа деп эле жумуштан келип комуз менен ырдап берейин, ушу сизге арнап чыгардым десем, апам угуп, унчукпай угуп. Анан кийин аябай жакшы экен оонуң, аябай жакшы экен, созулган оон экен деп коет апам. Демек угуптур да, Угуп. Эң сонун. Мына ушул Анапия Райымбекованын жан дүйнөсүнөн чыккан жаным апа ыры, сөз Лариса Асанбекова, обону Анапия Райымбековага тандык. Керемет ырды Анапия Райымбекова өзү аткарып берет. Айда толгонуп тапкан элем тамагыңдын таттосу мага белен талыкпастан жетелеп жолу көрсөтүп бул жашоого көзүмдү ачкан элем сенсиң апа сырдашым жакыным сенсиң апа кымбатым асылым жаным апа багым апами түн уйкудан түшөлүп баккан элем эч бир жанды саатың таппай келем күнү түнү ойлоном асыл апам канткенде мен ак сүтүң актар элем
Суба таска белең чеги жоктур сүйүңдүн мага деген болсом дагы ул кыздын мененеси бир өзүңө жаш бойдон кала берем сенсиң апа сырдашым жакыным сенсиң апа кымбатым асылым жаным апа багым апа жаным апа багым апа Эжени көрүп сиңди өсөттөгөндөй Анапия Райымбекованын артында Лира Райымбекова, Дилбар Райымбекова деген керемет бир туугандары бар. Студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек артисти Дилбар Райымбекова. Дилбар эже кош келиңиз. Ошо эжекеңизди көрүп анан ыр дүйнөсүнө келдиңизби? Анапия эженин кечеси бүгүн эжеңизди бир мактап өттүңүзчү. Сиз да аябай айтты да, ошо бала кезде ырдаганын көргөн жок элем. Азыр үчөөбүз тең мындай эл ырчылары болгонубузга сүйүнөбүз депчи. Кандайча ошо Анапия эже бир чоң таасир бердиби? Албетте, Анапия эжекем биринчи келди да шаарга. Анан кийин эле Анапия эжем өзү ээрчитип келип эле. Мындай атам болсо мени медик кылгысы келчи. Анан барып болбой эле ошо агайга алып барып, Улук Мырза Полотов агайга. Ошо окуп калдым. Андан кийин Лира келди. Ошентип эжемди көрүп анан келдик да. Баягы ошо эмесине баягы тартты да баары бир эжем бизди. Мүмкүн ар кайсы кесип болуп калат беле, ошо бири-бирибизди шыктандырып, анан чогуу урдап калдык. Эң son 3 теректин 3 кысы деп жалпы элибизге белгилүү сөздөр. Анан ошо Анапия эженин оундорун айтсаңыз, мына сиз ырдап жүрөсүз оундорлорун. Ооба, Анапия эжемдин жакшы оундору бар. Жакшы эми баягы эмеси менен чыгарат да, мындай туруп эле бир маалда сүйүнчүлөп калат. Мен ыр жаздым оккулачы деп. Анан кийин ошол мезгилде же машинада болуп калабыз, же тынч ээн түштөнүп аткан болобуз, ушундай да. Угат, анан кийин биздин эмебизди биринчи угат да, оюбузду. Кандай болуп калыптыр деп анан биз айтабыз. Бул ырга көбүрөөк өзүнүн эле деп бери окшошуп калыптыр, мындай деп өзүнүн ырларын айтсак, бир тууганда деп күлөт, баары бир бөлөкчө кылып ойлоп, бөлөкчө оңдойт да. Ойду угат да. Анан кийин азыр кайсы 40тан ашып калды го дейм, жакшы оондор. Бүт эле өзү баягы оондору баласындай болот окшойт. Жарык бергиче шашат да, мындай эметип, издеп, аткаруучу издейт. Ушу сөздөрдү биринчи аябай эме кыла берет, издеп. Анан убагы келгенде ошо Анапия эжемдин ырларына ырчылар кайрылат деп ишенем да. Дагы азыр эми билинбейт го, өзүнүн замандаштары, өзүнөн кичине бир аз кичүү же болсо улуу аткаруучулар кайрылып жүрүшөт да. Анан сөздөргө өтө көңүл, бир сөздө эмес эле соткасына жаза калып же бирдеке калып эстеп ушинтип кам көрө берет да оондоруначы абдан. Sen бар үчүн жүрөктө жүрүптүрмүн, сезимине кубанып күлүптүрмүн. Тагдырдагы табылган жүрөгүмдө
çekti сезимдин багын жууп сени бадым деп кылып жашап турмун кетки чекти сезимдин багын жууп кетки чекти сезимдин багын жууп кетки чекти сезимдин багын жууп Sizin көрсөтүүнүн 3-чү бөлүгү албетте ийгиликке жеткен жылдар. Мына ушу сиз алгач филармонияга келип, мына ошол жерден канча деген залкарларды көрдүңүз, кыргыз ырларын дүйнөнүн канча өлкөсүнө жаңырттыңыз, канча деген мына ушул керемет обончулардын ырларына экинчи өмүр берип ырдадыңыз. Бүгүн дагы бир топ акындардын сөзүнө кайрылып обон жаратып келесиз. Бүгүн кимдердин сөзүнө кайрылып жатасыз? Мына карап отурсак сиздин бейнеңизде жаш акындарга көбүрөөк кайрылат экенсиз. Махабат Молдалиева, Чынара Сарбагышева, Бердибек Жамгырчиев деген мынакей карабайсызбы, Гүлбү Байгубаева деген эжебиздин сөзү, Каныбек Иманалиев, караңызчы. Негизи ырды кандай тандайсыз? Кээде баягы обон жаралып сөз издейсизби же биринчи сөздү алып анан обон жаратасызбы? Ооба, эми ар кандай болот. Ошол акындардын сөздөрү жагып калса эле бир кайрыктар келе баштайт. Анан кийин обон жаралып калат. Анан кээде кайрыктар өзүнөн өзү келип, кээде сөз ылайыктуу сөз деп каласың кээде. Анан кийин көбүнчөсүн мен биринчи ырды тандап алам акындардын. Ошо жүрөгүмө жакса, бардык жагы төп келсе, анан кийин обон жаралат. Ошол сөздүн үстүндө иштейм да. Ама ошо жаштардын сөзүнө кайрылып атасыз, жаш акындардын көпчүлүгү. Ооба, жаш акындардыкын дагы, эми чыган акындар жаштардан дагы азыр көп абдан. Анан ошол Бердибектин сөзүнө жазылган сен адамсың деген ошол ыры жагып калды. Анан кийин ушундай баягы өзүмдүн да ошол кезде жан дүйнөм ооруп турган болчу ошол мезгилде. Анан сен адамсың деген, ой, Бердибектин ырын окуп көрүп, окуп атып мен өзүмдү өзүм айыктыргам, ошондо обондо жараттым. Эң сонун. Анда сен адамсың сөзү Бердибек Жамгырчиев, оны Анапия Райымбекова аткаруучу маданияттын мыкты кызматкери Баатыр Салиев. Жарты эмес бир бүтүн, сезгин тапкын бар бакыттын үлгүсүн. Тумандан да көрсөк болот жарык нур, туура карап бул турмуштун дүрбүсүн. Калк дүйнөгө казык болуп не керек, калса калар жакшы сөзүң бир күкүн. Сен адамсың, акыл эстүү жансың да, сени болуп тирилүүкө жанчылма. Аздыр көптөр кайгы үчүн кайгырып, адам деген дарегиңе канчурма. Gönlümü boş tuttu, ümidimdi taştanlığa kaldırma.
Çakmaş gerek etsende Taң kaldırıp basıp gitken kulamay Tağdır gelip tak çürükle tekkende Özün bardak dilmenin canırı Gödenine adamdanım sepkenge Sen adamsın benim hatta tuşalma Sen adamsın tak cebede uçalga Geleceğin yapmaş gerek orulup Geleceksiz kaygılı sasan onda Kalayım sağa nur yoldurdu adamzat Kanım esse tağdırından utangan Kanım esse tağdırından utangan Tağdırından utangan Анапейже, негизи эле сиздин байсалдуу басып өткөн жолуңуздун бардыгы бул ак эмгек, ак мээнет. Өлкөбүздүн мына искусствосуна зор салым кошуп, бүгүн дагы мына Куттуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эмгектенип келесиз. Өзүңүздөн кийин мына шакирттерди тарбиялап, бир туугандарыңызга жол көрсөтүп, Айтор сизди асыл адам деп билсиз. Дайыма сыйлайбыз, барктайбыз. Оондоруңузду укканда жан дүйнөгө жакын, баягы кээ бир ырлар жүрөктө калбай калат, бирок сиздин ырларыңыз жүрөктө дайыма калат. Ошондон жүрөктөн чыккан ырлар жүрөккө жетсин дейт. Ушундай убакыт бөлүп биздин төрүбүзгө келгениңизге абдан кубанычтабыз. Сизге эркин микрофон берели, көрөрмандарга, телекөрүүчүлөргө айтар жакшы сөзүңүз. Чоң рахмат Айбек, ушул ЛТР каналына ыраазычылыгымды билдирем. Абдан чоң рахмат сиздерге. Ушундай биздин чыгармачылыгыбызды ушу элибиздин жүрөгүнө жеткире тартасыңар, алып чыгасыңар, жеткиресиңер дегендей. Ушул кыргыз элим аман болсун, жерибизде тынчтык болсун, эч качан эч ким ыйлабасын, баягы согуш болбосун дегеним да. Мен ойлойм, сиздин жан дүйнөңүздө дагы мыкты оондор жатат. Анын баардыгы Кудай буйрса жарыкка чыгып, элге сиңет, эл ырдайт дегендей. Ошондуктан бүгүн төрүбүзгө келип, мына ушундай эң сонун кызыктуу маектерди бөлүшкөн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин көрсөтүүбүзгө жакындан жардам көрсөткөн Заман ресторанына ыраазычылык билдиребиз. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ал эми ыргайланган өмүр көрсөтүүсү ушуну менен соңуна келип жетти. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта кездешели. Көп жыл